Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары баш прокурорду кызматтан алуу боюнча президенттин сунушун карады. Ал эми Индира Жолдубаева маселени өзү жок эле карай берүү туурасында сураган катын жөнөтүп жыйынга келген жок. Маселе боюнча баяндамада президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев прокуратура органы өз милдетин так аткарбай, адам укуктарынын одоно бузулушуна алып келгенин белгиледи. Бүгүнкү прокуратура органдары көзөмөлдөө органынан адамдардын укуктарын бузууларды тастыктаган статистика органына айланып, укуктарды жана эркиндиктерди одоно бузууларга жол берип жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. Баш прокурордун мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу боюнча президенттин сунушун көпчүлүк колдоого алды. Мындай эл өкүлдөрүнүн 105-и Жолдубаеваны иштен кетиш керек деп добуш берип, болгону 2 гана депутат каршы чыкты. Добуш берүү ачык өттү. Мөөнөтүн жаңы баштап аткан президентибизди колдооңуздарга абдан чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Талкууда айрым депутаттар бийликте олтуруп, колу менен жасаган иштерге мойну менен жооп бериш керектигин айтып, жоопкерчиликтерин кароону билдиришти. Кыргыз чиновниги үчүн эң чоң жаза бул отставка. Биз ушуну түшүнүп калдык. Эмне үчүн ал буга чейин жасаган иштерине, мыйзамсыз иш койгонуна, могул жерде отурганда мына УКМКнын мурдагы төрагасы, генералдык прокурор адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда, ушул жерде чиренип отурушкан. Бизге каяш айтып, тим эле титиреңдеп. Эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставкага кетирип коюшубуз керек? Мындай болбош керек. Алар буга чейин жасаган иштерине канча адамдын тагдыры менен ойносо, саясий заказдарды кандай аткарып келген болсо, ошонун баарын азыр жооп берсин. Ал эми Атамекен фракциясынын депутаттары Каныбек Иманалиев менен Наталья Никитенко саясий буйрутмадан запкы чеккендер боюнча комиссия түзүү сунуштарын билдирип чыгышты. Алар өз сөзүндө башкы прокуратуранын демилгеси менен абакка кесилген, миллиондогон сум айып пулга жыгылган журналисттер жана активисттер бар экенин белгилешти. Парламенттик комиссия түзөлдү. Ал суроого биз да жооп беришибиз керек. Себеби ушул ген прокурорду биз дайындаганбыз. Атамекендин депутаттарынын мындай билдирүүлөрү эми гана чыгып жаткандыгы өкүндүрөрлүк. Анткени Атамбаевдин бийлик жүргүзүүсүндөгү саясий курмандыктардын эң биринчилери Ата журт фракциясынын күчтүү депутаттары болгону жалпыга маалым. Бирок ошол учурда парламенттик комиссия түзүү маселеси көтөрүлгөндө сөз айтмак түгүл, атамекенчилердин тобу менен залдан чыгып кеткен күндөрү да болгон. Ал эми андай кырдаалдын жаралышына өздөрүнүн партиялашы баш прокурор болуп турган Аида Салянованын салымы чоң болгону айтылып келет. Мындан улам атамекенчилердин сөзүндө мыйзамдуулук жөнүндө кеп чыгыш үчүн баштарына кара булут айланышы керекпи деген да ой жаралат. Салянова иштеп атканда башкы прокурор бир далай буйрутма кылмыш иштерди жазашып соттоткон. Анан кийин эле бир депутат боло калып эле анан тиги бир баатыр боло чыга алат экен. Биз ошондойлордон мындай кооптонуш керек да, бул өтө эки жүздүүлүк болуп калып атпайбы? Анан мына ата журттун партиялары дагы камалып атканда Атамекен унчукпай жүргөн. Мунун бардыгы биз ген прокурорду шайлап атканда, тамдап атканда башында ошого татыктуу эмес, бир күн иштеген эмес, адамды койгонго ошондон башталды. Мыйзамды тебелөө. Ошол мезгилде мыйзамды тебелеп атканда коомдук уюмдар, саясатчылар эч ким мага тийбесе болду деп сүйлөгөн негизинде же болбосо ошол мыйзамды тебелеп атканда ошого Атамбаевка кошоматтык кылып ошону колдоп бергендер кайра келип башына келип түштү. Ушунун бардыгы. Эң негизгиси ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын башкы прокурору туура эмес кылмыш ишин козгогондугун, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин талаптарын одоно түрдө бузуп, тергөө амалдарын жүргүзгөндүгүн, айыптары туура эмес узулгандыгы боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Шашеновичтин намына жай аныктама чыгарганбыз. Бирок Атамбаев мыйзамды сыйлап, алардын жоопкерчилигин кароо боюнча келтирилген жай аныктаманы карабай, тескерисинче бизге чара көрбөдү беле. Мен бүгүн да соттолуп жаткан 3 депутаттын иши боюнча коркпостон акыйкат өкүм чыгарганыма сыймыктанам. Жана өлкөбүздөгү бардык судьяларды мыйзамдын үстөмдүгү менен сот адилеттүүлүгүн аткарышын каалар элем. Коомчулукта мурдагы баш прокурор Аида Салянованын тушундай эле Жолдубаева да бийликтин саясий буйругун аткарып келгени туурасында сындар күч. Ошондон улам бүгүнкү парламенттеги талкууда баш прокуратура саясий репрессияга жол бергени, кийинки баш прокурор бул катаны кайталабышы керектиги белгиленди. Айзат Курманбекова, Жоманазар Абдрахман уулу, Нур Ньюс, Бишкек.